Андан кийин дагы бир маселелерден, пайдалардан бул хадистин. Биринчисинде айттык, адамдын исламы ар кандай болот экен. Бирөөнүкү кемтик, бирөөнүкү алсыз, бирөөнүкү орто, бирөөнүкү толук. Ал ошондой эле адамдын ыйманы деле. Өйдө болот, ылдый болот, орто болот. Ыйман эмне менен көтөрүлөт? Ыйман ушул сооп иш менен, жакшылык менен, ибадат менен көтөрүлөт. Ыйман эмне менен түшөт? Ыйман ошол эле күнөө менен, бузук иш менен, жалкоолук менен, ибадаттан алыстоо менен түшөт. Кудум ошондой эле. Ошондой эле адамдын таштаган, кээ бир нерсени таштоо менен да адамдын ыйманы көтөрүлөт. Бул жерде ташташы дейт. Таштоодо эң чоң нерсе эмне турат десе, күнөөлөр. Ошону эстеп калалы, күнөөлөр. Адам канчалык күнөөдөн оолак болуп, күнөөнү таштаган сайын ошончолук жакшылыкта жүрө берет. Күнөө адамдын баленин башаты. Бүт жакшылыкты тосо турган нерсе бул күнөө. Күнөөнүн айынан адамга жалкоолук келет, ныксыроо келет, шалдыроо келет. Бүт васвас келет, шайтан келет. Күнөө жамандыктын башаты. Мына ошон үчүн берде эң биринчи адамга тиешеси жок. Күнөөнү таштоого, оолак болууга. Таштоодун башында эле эмне турат десе, исламыбыз чырайлуу болсун десе, таштоодо биринчи күнөөлөр турат. Мына күнөөлөрдү таштоо менен адам исламы толук болот экен. Ошондой эле күнөөлөрдү таштоонун үстүндө исламыбыз чырайлуу болгондо сооптордун адамга жаздырышында эбегейсиз же болбосо бир гана Аллах таала билет. 10 сооптон баштап 700 эсеге чейин жазылууда. Мындай жактанда сооптор аябай топ-топ болуп жазылышка себепкер болот деген адамдар. Эмнеге? Себеби хадисте бар. Эгерде силер исламыңарды толук кармай турган болсоңор, жакшы чырайлуу кармай турган болсоңор, ар бир кылган жакшы амалыңарга 10дон 700 эсеге чейин сооптор алат. Айрыкча жахилияда жүрүп келип, исламга кирип келгенден кийин, исламы чырайлуу болсо, ушунун үстүндө көп сооптор алат.